Аллах Таала кайрымдуулук кылган адамдарды жакшы көрөт. Бул айда өзгөчө ошол биздин элибиз Кыргызстанга, мамлекетибизге жетим жесирлерге көп кайрымдуулуктарды кылып келет. Бүгүнкү темабыз кайрымдуулук. Ак Демилге коомдук фондунун мүдүрү Канатбек Матуратов келген. Ассалам алейкум. Сорозоңуз кабыл болсун. Алейкум рахмат. Болсын. Биринчиден ушул убакытты алып келгениңизге Алла ыраазы болсун. Жалпы биздин ушул телевидение жааматындагы кесиптештерибиз орозоңуз кабыл болсун деп эфирди баштайлы анда амандашып алсаңыз. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мусулмандар. Ушул кирип келген орозо айы менен куттуктаймын. Туткан орозо кабыл болсун. Ушул айда жакшылыктарды, соопчулук иштерди кылганга Кудай Таалам баарыбызга насип этсин. Алла ыраазы болсун. Анан ушул Ак Демилге фонду атына заты жарашып көрсөтүп көрсөтпөй көп кайрымдуулук иштерди жасап келесиздер. Ушул бүгүнкү теманы ачып бериңиз. Кайрымдуулук деген эмне? Туура, Ак Демилге коомдук фонду 2018 жылдан бери түптөлгөндөн бери коомдук жана кайрымдуулук иштери менен алектенип келет. Коомдук демекчибиз ушул жаштарга көңүл бөлүү. Жаштарга ар тараптан ошол илим жагынан, билим жагынан, акчалай жагынан ошо жаштарыбызга жардам берүү. Бул коомдук иш катары аларга ошо тренинг семинарды өткөзүү, жолугушуулар өткөзүү, аларга ушул адеп аклак жаатында темаларда баарлашуу, ошо адеп аклакка чакыруу. Экинчи жумушубуз бул кайрымдуулук иш, албетте социалдык иш, ошол берилген акчаларды, демилчүдөн келген акчаларды ошол муктаждарга таратуу. Эми дагы деле болсо ошол Кыргызстандын өнүгүп өсүп атат, бирок ошого карабастан дагы эле муктаж адамдарыбыз бар экен. Аярлуу катмарыбыз бар, ошолорго дагы көңүл берүү бул мусулмандын бир парзы да. Жакшы, анан ушул баягы азык түлүктөр таратып каласыздар, ушуларды кимдер аркылуу чогултасыздар, адамдарды берүүдө? Бизде кыргызстандык, ошол Кыргызстан ичинде атайын демирчү байкелерибиз, эжекелерибиз бар. Алардан ошол тыйындар түшүп турат, ошол акчаларды ошо муктаж бир туугандарга таратып койгула деп. Андан тышкары биз сырттагы партнерлор менен иштейбиз. Анын бириси ошол Голландияда жайгашкан эл аралык инсанга жардам берүү уюму. Алар да өтө жакшы жардамдарды көрсөтөт. Ошол проекттер санап өтсөк, убактыбыз болсо керек, ошол азык түлүк баштыкчасы. Эми билесиздер, баягы орозодо байы дагы кедейи дагы орозого кармайт. Бирок ошол кедей муктаж адамдар кичине тое жесин деген максатта ошол орозо баштар электе, орозонун учурунда ошо азык түлүк баштыкчаларын таратабыз. Эми ал жерде мындай өтө керектүү азыктар камтылган, ошого карабастан ошол керектүү азыгын биз берип, анан калган балким таттууларын, эт, башка нерселерди ошол акчасы артып калса өздөрү алсын деген максатта ошол базовый деп коебуз, базалык азык түлүктөрдөн беребиз. Андан тышкары ифтарларды уюштурабыз, ооз ачыруу. Көбүнчө ошол баягы студент дайыма ачка жүрөт эмеспи? Ошол студенттер ошол тое жесин, ошо ооз ачканда тойсун, ошол соорго дагы ошол арттырып калсын деген максатта көбүнчө Улуттук университет, Арабаев университети, физкультура университети, ошого окшогон колледждер, ошолорго барып атайын ашпас берип, аларга да ушундай ифтарлыктарды уюштуруп беребиз. Жыл сайын мына эл аралык бул уюм менен 6-жылга баратат. Ушундай иш-чараларды уюштурган. Андан сырткары атасынан айрылган балдарга кам көрүү бар. Бизде азыр фондубузда 300гө жакын бала катталган. Аларга ай сайын жөлөк пул берип турабыз. Андан сырткары ошол эле асыранды балдарга же болбосо башка муктаж балдарга жылына болжол бир 300дөй комплект кийим келет. Кышкы, жайкы болуп, анан ошолорду дагы муктаждарды таап, ошол таратабыз. Андан тышкары баягы көмүр жаккандар болот, билесиздер. Газы жок, светке акчасы жетпегендер, көмүр көбүнчө ушул жанагындай
жаңы конуштардын тегерегинде ошо Муктаж жаңы болгондорго. конуштун ичиндегилери көбүнчө көмүр жаккандарга таратабыз. Жылына 1-200 тоннага чейин көмүр таратылат. Андан сырткары бизде да башка проекттерибиз бар. Эми бул проекттин бардыгын биз өзүбүз аракет кылабыз. Баягы Агдем Билгендин баракчасы бар. Инстаграмда, Фейсбукта аяктан жазышат. Анан мен телефонумду мисалы муктаж адамдар билет, анан бири-бирине таратып, ошо муктаждар мага жазышат WhatsAppка ошондой деп. Анан алардын документтерин тактап көргөндөн кийин тизмеге кошуп анан таратабыз. Андан тышкары МТУлар бар билесиз. Ошо МТУнун астындагы эң муктаж жаңы конуштарга сунуштайбыз. МТУларга бизге тизме бериңиздер. Ошо Орозодо болобу, башка айылдарда болобу, ошондой көп балалуу, балким оорукчан, жанагы баса албай коляскада отургандар, эми ошолорго колунан келишинче ошо Ороз айында андан тышкары жыл бою дагы жардам бергенге аракет кылабыз. Allah razı olsun. Ошол азыр эми жылдан жылга мындай кайрымдуулук маданияты өсүп атпайбы? Анан кайрымдуу адамдар көбөйүп атат. Ооба. Анан алган колго караганда берген кол жогору турат дейт. Анан биздин ушул жергиликтүү же болбосо Кыргызстандын жарандары да мындай кайрымдуу иш-чара иштери менен кылгандар көбөйүп атабы? Ооба, биз ошол бир иш-чара уюштурганда кээ басып келет. Акча бере албасам дагы ыктыярчы болуп иштейинчи сиздерге деп жанагынтип ошол эле каптарды, баштыктарды ташыганда, иреттегенде, ошо баягы тартип сактаганга ошо чоң эжекелер деле, байкелер деле келип жардам берейин дейт. Бул эми акчалай эмес, ыктыярчы болуп иштеп бергенге. Андан сырткары кээ бир байкелерибиз 5-10 сом берип, муну таратып берип коюңуздар. Эми көп суммадагы акча жок, эми балким бул баягы ишенүү маселеси болсо керек. Көбүнчө ошо бай адамдар, колунда бай адамдар баягы тааныш билиштерге эле берип, туугандарына берип чектелсе керек. Бирок мен айтат элем, ушул ишенимдүү кайрымдуулук фонддору болсо, ошол бай байкелерибиз, эжекелерибиз ошондой фонддорго берсе, алар эми аманатты өз ордуна жеткизип, отчетун дагы берип дегендей. Анан кайрымдуулукка негизи бай гана адамдар эмес. Муну орточо жашаган, ошол муктаж болсо да кайрымдуулук кылса болот да. Мисалы, Кандай болот? мисалы азык алып бере алса дагы ошол ыктыярчы болуп иштегенге, анткени өзү түшүнөт, өзүнүн баягы абалын Соопту ала берет. сооп ала берет да. Баягы мен кийин байыганда жардам берем деген туура эмес да. Ошол кайрымдуулук Себепчи болуш керек. ар бирөөбүздө болушубуз керек да. Ошол мен муктаж болсом дагы ошол жерге чейин жөө барып, ошол тартипке жардам берип, жанагы таштандыларды тазалаганга, же болбосо каралар үйүнө барып шыпырып койгонго, короосун окшогондорду жасасам, адам өзү руханий жактан дагы тазаланат да. Баягы өзүн кемсинтпей, мен эми акчам жок, эми кантип жардам берем, үйдө эле отурайынчы деп эмес. Ошо мен да бир коомго көчө шыпырып болсо дагы пайдам тийсин деген маданият болуш керек да. Бир мисал айтайын, биз Американын идеологиясын жакшы көрөрбүз, мисалы өкмөтүнүн дейли, бирок Американ эли өзү баягы жөнөкөй эли бар да. Жөнөкөй эли аябай ушул кайрымдуулукка жакшы басым жасайт экен. Алардын көбүнчөсү дейин ушундай бир маданият бар экен, балким бул христиан дининен баягы практикалагандар болсо керек. Айлыгынын же болбосо кирешесинин 10%-ын ушул кайрымдуулукка жумшайт да. 10%. 10%. Ал кедей болобу, орточо жашайбы, муктаж болсо дагы ошол 10-дон 1. Мисалы 50.000 сом айлык алса, 5.000 сомун кайрымдуулукка берет. Ошондой бир өзүнүн маданият кылып алышкан да. Ошондуктан аларда балким муктаждар азыраак болушу мүмкүн. Биз да ошондой кылсак, мисалы Орозодо эле гана мындай жүрөгүбүз жумшарып, Орозодо гана садака, зекет бербей, мындай күндөрү дагы Адат кылып, адат кылып, мындай мечиттин жанында турган балким муктаждар азаят эле. Өзүңүз байкайсыз, баягы жума намазга мечитке барсаңыз 10-20-дан 30га чейин муктаждар турат. Ошолорду да бир иретке салып, МТУлар болобу, МТУлардын соц отделдери болот, ошолордун тизмесин түзүп, жанагынтип көчөдө турбасын, кичинекей балдар менен. Аксакал чоң эле турбасын. Ошолорго мындай айына канча тамак аш жетет. Ошого бөлүп берип, эми ушундай бир оюм бар да, ошол көчөдө ушундай тилимчилер жок болсо экен деп. Аны чечип коюш оңой эле.
ошол бай адамдар өзүнүн жашаган районунда эмтуулар менен иштешсе эле ошондой тилимчилер азайып дейм да. Сон анан мынакей көп иштерди жасап атасыздар, Алла ыраазы болсун. Ошол бергендерден, алгандардан сиздин көз карашыңыз боюнча ошол жылдан жылга сурагандар көбөйүп атабы же азайып атабы? Эми бул ошол дүйнөлүк экономикага байланыштуу экен. Баягы бир доллар, евро, башка бир нерселер кымбаттап кетсе эле ошо биз дагы ошого карап эле кымбаттатып эле. Бул эми муктаждар бул дайыма болот окшойт деп койдум да. Бул баягы бирөөлөргө билинбеши мүмкүн. Айлыгы бар, же болбосо бир кичинекей бир соодасы жүрүп атат. Анан эми муктаждар келип акча сураса эми бул кечке сурай бербей, мага окшоп иштейби деши мүмкүн. Бирок биз ал кишинин тагдыры кандай болгонун билбейбиз да. Балким ал убагында деле бир жакшы мугалим болгондур. Убагында балким бир соодагер болгондур. Анан ар кандай бир оорунун эсебинен, туугандарынын айынан же бир кырсыктын, автокырсыктын айынан ушинтип келип калгандар бар да. Эми баягы кээ бир адамдар тагдыр да, бул анан кээ бир адамдар ушунду иштебей эле ушун тилемчилик кылып жүрө береби деши мүмкүн. Бирок антип ойлобош керек, анткени тагдыр ар кандай болот. Эртең Кудай сактасын өзүң ушундай тагдырга түшүп келип калсаң, өзүң ойлонуп каласың да, ушинтип эсем болмок экен депчи. Негизи муктаждар негизи азайып атат деп ойлойм да, анткени могул ыйманга келип, адамдар мусулманчылыкты бекем кармап, таза жүрүп, таза адалдан таап, анан адалга жумшайын деп ушул муктаждарга көбүрөөк берсе эле ошол муктаждар азаят деп ойлойм. Канат агай, бир маселе, ушул азыр кээ бир адамдар ушул баягы тилемчиликти кесип кылып алгандар бар. Ушулар кандай? Мына шариатта же Ооба, бул шариат боюнча дагы, биздин салт боюнча дагы негизи эле ойлонгон адам, маданияттуу бир адамга туура эмес көрүнүштө. Эми бирөөлөр атайын маңдай тери менен таап атса, анан кийин ошонун 100дөн 1 же 100дөн 5 сага берип атса, сен маңдай тери жок эле таап жөнүнө алып жеп атсаң да, бул туура эмес нерсе. Бул шариатта арам болуп эсептелет. Мен баягы көчөдө жүргөндө баягы лөөлөлөр деп коюп билесиздер, ошол сырттан келген лөөлөлөрдүн кесиби ошол да. Бул туура эмес нерсе. Эми биздин кыргыз жарандарыбыз дагы ушуну кесип кылып албаш керек. Ошонун жанагы кээде мечиттин алдында 2-3 баласын ээрчитип алып, анан кийин бар тигинден сурап кел, тиги байкеге барып чукап акча сура деген үйрөткөн туура эмес да. Балким убактылуу ошол нерсе, балким жарым жыл, 1 жыл кичине ошол азык түлүк жыйнап алайын деген максатта кылышы мүмкүн, бирок аны кесип кылбаш керек. Кийин баласы иштебей эле ушинтип акча тапса болот турбайбы деп ойлоп калышы мүмкүн да. Ошого мен айтып атам, ошол эмтуулардын ролу чоң да. Мисалы ошол мечиттерге барып, ошол мечиттерге кимдер келет, анан кийин сурап, сиз эже каяктан келдиңиз, же байке каяктан, эмнеге тилемчилик кылып атасыз деп баягы соц кызматкерлери иштесе элечи. Мисалы мына бешөөнү аныктап, бул биздин райондо жашайт экен деп, анан квартальныйга барып, же болбосо айыл башчысына барып, мына могу бешөө дайыма тилемчилик кылат, ушуларга бир кесип үйрөтүп, же болбосо бир кичинекей бир сооданы үйрөтүп, же ошондой окшогон бир нерселерди үйрөтпөйлүбү, же болбосо бир кайырмак берип, бай адамдарды байлабайлы. Мына мисалы пенсионер экен, бир рак, бир канда бир дарты бар экен, сахар менен ооруйт экен, ошого ай сайын 5 000 10 000 сом берип турса эле тилемчилик кылбайт экен деген баягы адамдар уюштуруучулук менен иштесе элечи, ошол жанагындай отурбайт эле деп ойлойм да. маселелер чечилет, Чечилет эле. Жакшы, Алла разы болсун, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ОЖРК чүйдө орозодо 30 күн теледолбоорун көрүп атасыздар. Ошо 30 күндөгү күнүгө ар тараптан келген конокторубуз менен ошол 30 сабакты кылып атабыз. Бүгүнкү темабыз кайрымдуулук. Анан бул орозобузда билинбей эле өтүп баратат. Анан бул орозодо берилген ошол акча тыйындардын даражасы же соогу кандай? Эми чындыгында орозо айы ошол жаратканым ошол Куранда айтылгандай бул өзгөчө ай. Бул айда чоң шанс да. Мисалы жакшы адамдар андан да жакшы болуп, башкаларга таасир берип, орточо жакшылар жакшы болуп дегенде, анан оңоло албай жүргөндөр кичине оңолууга бир шанс түзүлөт. Анткени бул айда шайтандар кишенделет деп атат.
чын жараланат. Шайтан жок. Бул жерде бир гана ошол адамдын өз нафси менен. Ана ошол нафсинин өзү жеңип, ошо башкалар аркылуу, туугандар аркылуу, достор аркылуу мисалы жаман бир ичимдиктерди ичип аткан болсо аны тыштап, жаман бир адаттары болсо аны тыштап дегендей. Оңолуп. Ооба, ана мисалы колунда бар бай бирок кайрымдуулук кылганды билбейт. Ал маданиятты үйрөнгөн эмес. Ошону билип, көбүрөөк кайрымдуулук жасап. Эми бул кайрымдуулукту адам кандай башкаларга пайда келтирүүнү пайгамбарыбыздан үйрөнүш керек да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эми ооба бул дин жанага караганда диний лидер болгон, бирок ошол эле учурда бул жөнөкөй эле адам болгон да. Энеден туулган жөнөкөй эле бизге окшогон адам болгон, бирок өзгөчө пайгамбарчылык келген үчүн ошо даражасы көтөрүлгөн да. Эми пайгамбарыбыз деле жашоосу өтө жупунуу болгон, жумшак жанагындай азыркыдай бир кымбат матрастарга жаткан эмес, чынбы? Тоё жеген эмес, баягы дасторконунда жанагындай түрлүү тамак болгон эмес, болгону ошол жакшы болсо бир аз эт, анан сүт болгон экен, анан курма, ошо менен тамактанган мисалычы. Ошол биз дагы ошол орозодо айрыкча тамактанганда деле ошолорду эстеп, бизде кичине туура эмес адаттар болуп атат, баягындай ооз ачырууга туугандар же болбосо бир достор чакырса аябай жанагындай тойдогудай кылып түркүн тамактарды коюп, анын баарын жей албайбыз баары. Аны жесек дагы ден соолугубузга зыян да. Ал ошол бойдон калып кетет. Аны салып кеткени бар, салбаганы бар, бузулат деп. Эми ошол жагында эске алып койсок, орозо ооз ачууга барганда мындай жупунураак тамак ичсек, анткени ошол жеген тамагыбыз, жеген тамагыбызга да жооп беребиз эртеңчи. Ошо эмнеге муну мисалы кымбат кылып туруп 100 кишиге бердиңер, ушуну 1000 кишиге жеткизсе болот эле деген кийин акыретте сурап калса жооп бере албай калбайлы да. Жакшы, мынакей кайрымдуулук баягы өткөн жылы көрдүңүздөр, ооруп калган балдарга биздин волонтерлор, жаштар эле акчаларды чогултуп берип коет да. Мына жылдан жылга волонтерлор, ыктыярчылар көбөйүп атат. Анан биз дагы ушул 3-4 жылдан бери ушул жакшыдан жашыл бак калат деп карылар үйүнө, Кара Алтайда карылар үйү бар экен, индом. Ошол жерге бир көп көчөт отургуздук. Элдер тыйын чогултуп эле. Анан ошону быйыл да булуп атабыз. Орозодон кийин Кудай буйрса бир адамдан бир көчөт деп, анан пайгамбарыбыздын осуяты бар турбайбы, көчөт отургузгула деп. Анан ушундай иш-чараларды, кайрымдуулуктарды да кылса болобу? Болот. Бул өтө сонун болот. Бул эми баягы муктаждарга жөн эле тамак ашын берип, алар тамак ашын жеп туруп эле анан ошол бойдон жок болот да. Андан сырткары ушундай жалпы коомго, жалпы айлана чөйрөгө, коомго, айылга, ошол районго, сен жашаган 7 областка, ооба, шаарга, андан сырткары райондук шаар, облустук шаарларга ушундай иш-чараларды айрыкча айткандай бак отургузуу. Эми бак чоңойсо бул жанагындай дем алууга бизге кислород берет дегендей. Анан кийин чоңоюп эскиргенден кийин ал бизге отун болуп берет, көлөкө болуп берет, көп нерсе чымчыктарга жанагындай үй болуп берет дегендейчи. Эң сонун маселе бул ошол бак отургузуу. Андан сырткары ар бир жаран өзүнүн жашаган жеринде ошо уюштуруп элдерди ошол көчөлөр дайыма таза кармоого, жандай таштанды жанагындай челектерин иреттеп өз ордуна коюп, таштандыны баягындай ичине таштап, анткени таштанды көп жерде жанагындай ар кандай келемиштер болот, билесиздер. Иттер, мышыктар ары бери ташыйт, анын баары таракандар деп коебузбу, ошолордун жайылышына себеп болот. Эми адам ошентип уюштуруп эле тазалыкты кармай турган болсо, ал деле кайрымдуулук иш да. Болгону ошол кээ бирлери акчасы менен кайрымдуулук кылат экен, кээ бирлери ошол өзүнүн эмгеги менен да кайрымдуулук кылса, бул дагы акча жардам бергенден да кем эмес болуп алат да. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, демек ушул жакшы ишке жарышып, Кудай буйрса мынакей Кыргызстаныбызда 21 карылар үйү бар экен, 54 балдар үйү бар экен, айыл өкмөттөрүбүз бар, ушул акчаларды чогултуп ошондо отургузуп аткан жерлерибиз көп экен. Баткенден Оштон чалып атат, көчөт берсеңер биз отургузабыз деп. Бул бир. Экинчиси, ушул азыр Орто Азия багымдар биримдигинин төрагасы Абдулла Ташиевич да ошол Түркиядан келген, жанагындай өтө сапаттуу, жакшы көчөттөрдү алып келип отургузуп атат да. Анан бир көчөт ушул 1,5 миң сомго чейин айланат экен.
баягы отурусканы, тосулганы, анан суу келиши, королонушу, анан алды көчөттөр түшүм берип атат. Анан ушул карлар үйүнө, балдар үйүнө отуруп койсок, алар жейт, ичет, варенье кылышат, башка кылат, калган сатат, өздөрүнө керектүү болот. Анан мен ойлойм, бул да демилге сиздерде да болсо керек. Ооба, буюрса. Бул ушундай демилгелерди буюрса башкалардан үйрөнүп биз дагы аракет кылабыз. Анткени көчөт отургузууда мен бир ушул телевидение иштеп калганда алыскы көлдө, мисалы көлдүн жайлоолоруна чейин ушул арчаларда отурганга бир катышып калгам. Өтө сонун нерсе. Өтө сонун нерсе. Ошол бир гана шаар эмес, ошол кээде ошол тоолордо дагы жанагынтип бир көчкү жүрүп, жер көчкү жүргөндө баягындай бактарды сүрүп жок кылып, ана ордуна ошол көчкү жүрбөсүн, ошол чабандарга ушул жеңил болсун, жолдорун жууп кетпесин деген максатта да ушундай арчаларда отургузат экен. Бул өтө сонун нерсе да. Ошол бак отургузуу бир гана шаар кыштыктарда эмес, ошол тоолорго дагы отургузуу бул бизге кийин пайдасын, мөмөсүн берет. Канат ажы, бизге бөлгөн убакыт соңуна келип калды. Орозоңуз кабыл болсун, жалпы эл журтубузга, ушу мусулмандарга бир соңку дуа тилек, жыйынтык сөзүңүз болсун. Рахмат. Урматтуу кыргыз элим, ушул кайрымдуулук жаатында иштеп жүрүп, ушул муктаждардын абалын көрүп, бир жагынан кейип, бир жагынан сүйүнүп эткенсиң, ошол бир жагынан кейиген себеби ошо муктаждар көп. Ошол колундагы жанагынтип кийими жок, тамагы жокторду көрүп кейисиң. Экинчи жагы сүйүнгөнүң бул ошол адамдарга дагы бере турган адамдар бар экен. Ушу байке эжекелерибиз бар экен, алар дагы ушул аманатты жеткизип берип койгула деп акчаларын берет экен. Ошол азык түлүк берип атканда, кийим, балдарга кийим сатып берип атканда ошол сүйүнөт экенсиң. Андыктан ушу ороз айында айрыкча ошондой кошуна, алыскы тууган, достун досу дейбизби, ошол кандай муктаж адамдар болсо, ошо ороз айында ошол тамак ашын алып берип, үстүндөгү кийимин, бут кийим алып берсек, алардын сүйүнгөнү ошол биздин сүйүнгөнүбүз. Ошо бир тууганыбыз сүйүнсө, биз дагы сүйүнгөндөй болуп, ошол кайрымдуулук иштерге көп көңүл бурсак, көптөсөк, уюштурсак ушул нерселерди, анда муктаждарыбыз да азайат эле, ушу жанагынтип көңүлү суз болуп кейигендер да азайат эле, жүзүндө бир жылмаюу пайда болот эле. Анын аркасынан ошол жылмаюу садака демекчи. Ошол соопторубуз да көбөйүп, буюрса акыретте Кудай таалам биздин бара турган жерибизди жакшы бир жерден берет эле. Рахмат, Алла разы болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биздин Кыргызстаныбыз өнүгүүсү жолуна түштү. Кудай буюрса, биздин Кыргызстан башка өлкөлөргө жардам берген, кайрымдуу колун сунган, күчтүү, бакубат, ыймандуу өлкө болсун деп тилек кылабыз. Жакшыдан жашыл бак калат дейт. Сизди жана балдарыңызды, небере чеберлериңизди жакшыга себепчи болгон, кайрымдуу иштер жасаган, садака, зекет бергендерден кылсын деп бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки ободон амандашканга чейин саламатта болуңуздар.